Биз унаабызды дайыма айдап жүргөндүктөн убакыт өткөн сайын бензин куюлган идишке суу топтолуп, суук түшкөндө кышында унаа ээсине бир топ кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн. Авто тетик саткан дүкөндөрдөн бензин бактагы сууну кетирүү үчүн ар кандай автохимикаттарды таба аласыз. Бакты тазалоонун эң жөнөкөй жана натыйжалуу жолу кадимки этил спирти болуп саналат. Эмне себептен бензобакка спирт куюу жөнүндө кененирээк сүйлөшөлү. Күйүүчү май куюлганда нымдуу аба күйүүчү май менен кошо бензин бакка кирип, акырындап конденсацияланат. Натыйжада дизелге же бензинге караганда суу оорураак болуп, көп өтпөй түбүнө отуруп калат. Мунун бардыгы бактын түбүндө 2-3 литр суу топтолуп кышында тоңуп кала тургандыгына алып келет. Андан кийин бак жарылып кетиши мүмкүн же унадагы башка көйгөйлөр байкалат. Биринчиден, күйүүчү май системасы мындай тоңгон суудан жапа чегип түтүктөрү кеңейет. Натыйжада аларды алмаштырууга туура келет. Коррозия пайда болуп, инжекторлордо жабыркайт. Кээ бир учурларда кыймылдаткыч жөн эле токтоп калат жана машинаны иштетүү үчүн аны жылуу гаражга бир нече күн коюп турууга туура келет. Андан кийин бензин куюлган муз эригенден соң гана кыймылдаткычты иштетүүгө болот. Ушундай көйгөйлөрдү жоюу үчүн унаа ээлери профилактикалык иш-чара катары ар кандай автохимияны колдонушат. Аларды күйүүчү майга кошушат, андан кийин ал жерде топтолгон нымдуулукту бензин куюлган бактан чыгарып салат. Бензин куюлган сууну кантип кетирсе болот? Бул учурда сууну табигый жол менен алып, отун менен аралаштыруу оңой. Отун аба аралашмасындагы минималдуу суунун көлөмү кыймылдаткычка эч кандай зыян келтирбейт. Андан кийин мындай нымга каныккан буу чыгуучу тутум аркылуу чыгарылат. Мындай учурда унаа ээси байкай турган нерсе бул унаанын түтүнүнүн көбөйүшү гана. Бул чыккан газдардагы суу буусунун көбөйүшү менен түшүндүрүлөт. Автохимиялык дүкөндөрдө бактан суу чыгаруу үчүн атайын суюктуктар сатылат. Тилекке каршы алар көп учурда натыйжалуу болбой, кымбат баада сатылат. Көпчүлүк унаа ээлеринин кыймылдаткычка зыян келтирбөөгө мүмкүндүк берген далилденген ыкмаларды колдонуп, ошол эле учурда бензин куюлган суудагы көйгөйлөрдү толугу менен чечип алганы таң калыштуу эмес. Изопропил спирти сууну ажыратып бензин менен аралаштырууда эффективдүү. Ал кыймылдаткычка таптакыр зыянсыз, бирок аны алуу анчалык деле оңой эмес. Ошондуктан көпчүлүк унаа ээлери кадимки этил спиртин тандашат. Мындай этил спиртинин 5 литрлик канистерине эң көп дегенде 1000 рубль талап кылынат. Ал эми 1,5 литр мындай химия бактан 1,5 литр суу алып чыгууга жетиштүү болот. Унаанын ээсине күзүндө толук күйүүчү май куюлган унаадагы бензин куюлган идишке 2 литрге жакын этил спиртин куюп, андан соң бардык күйүүчү майды сарптоо жетиштүү болот. Бул бактагы бардык суунун чыгарылышын камсыз кылат. Мунун натыйжасында кышында муздап калган жарылган суунун кесепетинен бактын бузулушун жок кылат. Мындай профилактикалык процедураларды жыл сайын жүргүзүү сунушталат. Бул автомобилдин кыймылдаткычына келтирилген зыяндарды жоюп, бензин куюлган сууну чыгарып жиберет. Маалымат сизге жаккан болсо, класс басып жана өзүңүздүн тааныштарыңызга жөнөтүп, ой пикирлерди комментарийге калтырсаңыз болот.